Талаш шаарында 3 унаа кагышты. Бүгүн 25 ноябрь күнү Талаш шаарында 3 унаа кагышты. Бул тууралуу көбөлөр билдиришти. Маалыматка караганда кырсык саат 11:40 чамасында шаардын Сатаев көчөсү менен Бердике Батыр көчөсүнүн кесилишинде болгон. Аталган жерде Nissan, Mercedes-Benz жана Toyota Prius үлгүсүндөгү унаалар кагышты. Mercedes-Benz оодарылып кетти. Жана башка жаңылыктар түрмөгү видеого лайк басып, Манас ТВ каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуз. Мадагаскардын жээгинде 2 кеме чөгүп 24 адам каза болду. Мадагаскар аралыгынын жээгинде 2 кеме оодарылып, 24 адам каза болуп, 46 адам куткарылды. Бул тууралуу Сомалинин өкмөтүнүн билдирүүсүнө таянып, чет элдик маалыматтар жазып чыкты. Маалыматка караганда Инд океанына чөгүп кеткен 2 кеме сомалиликтерди ташып бараткан. Алардын көбү жаштар болгону айтылууда. Өлкөнүн тышкы иштер министрлиги тирүү калгандарга жардам көрсөтүү, аларды мекенине кайтаруу үчүн иштер жүрүп жатканын маалымдаган. Ал эми Сомалинин Эфиопиядагы элчиси жетектеген делегация окуяны иликтөө үчүн Мадагаскарга баарары күтүлүүдө. Азырынча кемедегилер каяка бара жатышкан. Президент Садыр Жапаров расмий сапар менен Австрия Республикасына барды. Бул тууралуу мамлекет башчынын маалымат кызматынан кабарлашты. Өлкө башы расмий сапардын алкагында бир катар жолугушууларды өткөрөт. Австриянын федералдык президенти Александер Ван дер Белен менен тар жана кеңейтилген форматта кездешет. Ошондой эле федералдык канцлер Карл Нехаммер жана улуттук кеңештин төрагасы Вальтер Розенкранц менен эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү пландаштырылган. 26 ноябрда айтылуу дарыгер Мамбет Мамакеев акыркы сапарга узатылат. 2024 жылдын 26 ноябрында саат 11:00 залкар хирург жана окумуштуу медицина илимдеринин доктору профессор Улуттук илимдер академиясынын академиги Кыргыз Республикасынын баатыры Мамакеев Мамбет Мамакеевичти акыркы сапарга узатуу зыйнат өтөт. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министрлиги билдирди. Коштошуу зыйнаты улуттук хирургия борборунда болот. Бүгүнөн тартып онлайн акча которууда комиссия алууга тыюу салынды. Бүгүн 25 ноябрдан тартып Кыргызстанда сом менен онлайн акча которууда комиссия алуу токтотулду. Улуттук банктын токтомуна ылайык улуттук валюта менен мобилдик тиркеме жана интернет банкинг аркылуу акча которгондо комиссия алууга тыюу салынат. Бул тыюу салуу 2025 жылдын 31 декабрына чейин иштейт. Ноокат Рибинин Көкжар ПМОнун башчысы пара менен кармалды. Кадрларда ПМОнун жетекчиси кол алдындагылардан кантип акча алып жатканын көрүүгө болот. Бул факт боюнча Ички иштер министрлигинин тергөө кызматы кызматтык иликтөө жүргүзүп, бир топ адамдар тарабынан пара алуу беренеси боюнча кылмыш иши козголду. Ош облусунун Ноокат райондук Ички иштер башкармалыгынын атайын күзөт кызматынын 5 жергиликтүү өкүлү кармалган. Ошондой эле Ноокат Рибинин Көкжар ПМОнун нөмөт бөлүмүнүн жардамчысы убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Бул тууралуу бизге Ички иштер министрлигинен билдиришти.